Assalamu алейкум достор, сіздер менен Апельсин KG каналы. Суранчы сіздерден каналға подписаться кылып коюңуздарчы. Анда эмесе теманы баштадым. Азыр туугандар, достор, бирөөдөн саат сурашты эле, мындай кыйынчылык тудуруп калды десем болот да. Сааттын канча болушу деп айтышчу эле, мындай кыйын болуп калды. Айтсаң деле неудобный карайт да сени. Саат канча болду десеңчи, сааты жок экен дегендей мындай вид кылат да. Бүгүнкү сиздер менен сүйлөшүп тема мындай. Saat эч кимден сурабайсыз, мындайчы, бирөөдөн дагы сурабайсыз. Саат сизге өзү сүйлөп турат да. Ал приложениянын аты говорящие часы деп аталат. Биз буну Play Market'ten көчүрүп алабыз. Сүрөтүн көрдүңүздөр да. Анда эмесе мен көп сүйлөбөй баштадым. Биринчи киребиз, ушул приложенияны көчүрүп алгандан кийин могул жерде настройка деген бөлүм турат, мындай могул жакта күлүштүн сүрөтү турат. Мына билбегендерге айтып коеюн, түшүнбөгөндөр бар. Киребиз да, могул жерге мисалы кандай деп сүйлөсүн, мисалы сизгечи. Мен мисалы мынча жазайын могул жерге. Привет. Арс, я тебя люблю. Апельсин деп коеюн, апельсин. Мынакей достор, датчик приближен активен дейт. Муну жандыраса өзүмдө болот көчүргөндөчү. Могу датчик приближение активен деген терс басып коесуздар. И баскандан кийин болду. Мына жактан языкты русскийни тандайсыздар. Русскийди. Андан кийин могул жерде бар достор. Тандагандан кийин бул иштеш үчүн, саат иштеш үчүн түндө жатканда бул удобныйраак, бирок көздү оорутпай мындай сааттын атын айтып турсун канча болгонун десеңиздерчи, саатты айтып турсун. Кызылды басып туруп мындай көк кылып коесуздар, мынакей болду, активен мисалычы. Бул сиздерде иштеш үчүн баягы передний камераңар болуш керек. Биринчиден муну айтып кетейин. Передний камераңар жок болсо бул саат силерде иштебейт. Бул акылдуу саат деп койлу. Сүйлөй турган саат. Мына мен чыгып кеттим дейли. Алаканыңыздарды мындай ошол алдыңкы камерага тийгиз эле койсоңуз. Привет, Арс, я тебя люблю, апельсин, сейчас без 24 минут 8 вечера. Мына достор ушинтип сүйлөп турат. Мисалы мен азыр привет, Арс, я тебя люблю, апельсин деп жазган болчумун. Өчүп турган эле, мына телефон өчүк дейли. Алаканыңыздарды мына алдыңкы камерага кичине тийип эле калса эле, мына телефонду кармай тийгизип койсоңуздар эле өзү сүйлөп кетет, мына дайыма жолу. Привет, Арс, я тебя люблю, апельсин, сейчас без 24 минут 8 вечера. Дагы бир жолу сүйлөп койчу. Привет, Арс, я тебя люблю, апельсин, сейчас без 23 минут 8 вечера. Короче, достор, түшүндүңөр да, бул жерде кыргыз тили жок экен. Орус тилин билгендер үчүн экен да, мына. Телефонду уктуп алып деле кармап койсоңуздар. Привет, Арс, я тебя люблю, апельсин, сейчас без 23 минут 8 вечера. Мынакей достор, бул айтат элем, түндө уктуп атканда жакшы экен да. Телефон өчүк болгондо деле колуңуздан эптеп телефонго колуңуздар тийсе эле болду, автоматик сүйлөп салат да. Чакачук, пакачук деп сүйлөп салат. Көргөнүңүздөргө барыңыздарга чоң рахмат достор. Алда дагы көптөгөн кызыктуу нерселер бар. Баарыңыздардан суранып кетерим. Апельсин KG каналына подписаться кылып туруп, видео жакса лайк басып туруп, дизлайкты баспагыла, комментарийди калтырып, өзүңүздөрдүн оюңуздар менен дагы бөлүшө кетиңиздер. Рахмат, сиздер менен Апельсин KG каналы болду.